Буга чейин бир катар аймактар кыдырып келген Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты куруу фондунун өкүлдөрү бүгүн Ош шаарында болушту. Эл аралык деңгээлдеги делегация менен бир катар бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуулары каралып, Кыргыз Республикасында Тынчтыкты куруу планынын алкагында ишке ашырылган долбоорлор менен таанышуулар уюштурулду. Тактап айтсак, Кара Суу аймагынын Шаркы Айыл өкмөтүндөгү Абы Али бин Сина атындагы орто мектепте Тынчтыкты куруу фонду тарабынан футболдук аянтча куруу планы коюлуп, бүгүнкү күндө ал ишке ашып отурат. Көп улуттун балдары окуган билим уясына мындай долбоорлордун ишке ашуусу улуттар аралык мамиленин бекемделүүсүнө өбөлгө болгон. Стадион курулушу абдан чоң натыйжа берди биздин окуучуларга дагы. Алдын курулбай туруп, биздин балдар жер абдан катуу эле. Балдар жыгылып, бир же шылынып, ушундай болот эле да. Азыр бул стадион бизге курулганы абдан чоң пайда берип атат. Куруп бергендерге абдан чоң ыраазычылык билдирем мен. Шарктан, Ишкабандан да жана Мадыдан чындыкты, достугубузду чындоо үчүн биз ошолорду өзүбүзгө чакыртып алдык дагы. Кубок менен ким биринчи орунду алышын үчүн биз атайын ушул неме курулгандан бери бизге көптөгөн нерселер өтүп атты. Жаштар арасында Тынчтыкты куруу долбоорунун планы 2013-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана парламенти менен биргеликте эл аралык уюмдар, эксперттик жамааттар жана жарандык коомдун өкүлдөрү тарабынан иштелип чыккан. Аны алкан адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү жаатында программаларды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, көп тилдүү билим берүү жана көп түрдүүлүктү урматтоо сыяктуу долбоорлорду колдоо каралган. Ал эми аны ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты куруу фондунан $15 миллион ашуун акча бөлүнгөн. Биз ошол 17 айыл өкмөттө жергиликтүү жаштар бардыгы жергиликтүү бюджетти түзүүгө катышып атышат. Жергиликтүү жаштардын идеяларын алдыга жылдырууга да катышып атышат. Алардын бири азыр балдар айтып берип аткандай, алар медиа группаларын түзүшкөн, өзүнүн креативдүүлүгүн алдыга жылдырышып, алар айылдагы жергиликтүү аймактагы болгон чоң проблемаларды көтөрүп чыгышып, телевидение, социалдык медиа аркылуу жылдырып, ошол айыл өкмөттөрү менен дагы талкуулашып, ошол иш-чараларды же болбосо көйгөйлөрдү чечүү үчүн иш-чараларды түзүшүп, бирге иштеп атышат. Мындан сырткары аталган долбоор тарабынан 2011-жылы Ош шаарынын Амир Темир кичи шаарчасына жаштар борбору курулуп, бүгүнкү күндө бул жерде ар улуттун балдары ынтымагын бекемдеп, чет тилдерди, заманбап жабдыктарды пайдалануу ыкмаларын үйрөнүшүдө. Буга чейин жаштар саясатынан кабары жок болгон аймактын жаштары бүгүнкү күндө тийиштүү жерлерде өз ойлорун эркин билдирип, башка улуттун өкүлдөрү менен өзгө тилде кенен пикир алышууга жетишишкен. Биз буга чейин өлкөдөгү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаштар борборлору менен биргеликте иш алып барып, алардын муктаждыктарын чечүү үчүн болгон аракетибизди жумшадык. Чындыгында Тынчтыкты куруу фондунун колдоосу алдында Кыргызстанда жүргүзүлгөн иш-аракеттерге бүгүн күбө болуп, жыйынтыктары мени кайдыгер калтырган жок. Биз эми мындан ары да Кыргызстан мамлекетинин өнүгүүсүнө, улуттар аралык мамилелердин сакталуусуна жардамдарыбызды берип, бул багыттагы долбоорлорду колдоого ала бермекчибиз. Бириккен Улуттар Уюмунун делегациясы 8 апрелге чейин Кыргызстандын башка аймактарында да болушуп, ал жерде Тынчтыкты куруу фонду тарабынан аткарылган иштердин натыйжалары менен таанышмакчы. Ошондой эле бул жылга карата улуттук жаштар стратегиясын жыйынтыктоо жана жаштар менен иш алып баруу боюнча мамлекеттик органдар үчүн так ролду аныктоо боюнча талкуу өткөрүү пландалууда. Эгер долбоор өз максатына жетсе, өлкөдө жаштардын билим деңгээли жогорулап, жаштар саясатын туура жүргүзүүгө жол ачылат дешет фонддун өкүлдөрү. Абай Нурбашевиков, Тайырбек Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары.